Nasat Media portalı geçiyor bizge sıylık geldi. Nasat Media'ga. Biz ошонун командасындабыз. Биздин директорубуз Улан Мырза. Туруп коюңуз сордуңуздан бир. Чоң Улан Насат Медиа чоң ушул. Бул ошо бир адам бирок бир ондогон, жүздөгөн адамдардын ишин кылат. Жанагы Куранда Ибрахим үммөт деп келип аяты, карга калды. Кандай? Кана умматан деп келет да. Ибрахим өзү уммат. Yani bir adam kedi ümmetin işin kılat. Bir adam kedi 10 adam oturup iş kıla albayt, kedi bir adam ümmetin işin kılat da. Nasat Media eldir ölet köp adam işteyt dep. Ulan işte canında geldibek var, anan Ermek var. Kişineki jardan berişet uşuğa. Bekcan var. Şeyh Bekcan var. Anan sırttan ançamçılardan bergen balдар var. Anan oşol janagı жазылуучулар 100 миңден ашкандыгы үчүн жанагыдай күмүш баскыч жөнөтүшүптүр. Почта менен келди. Азаттык мурда алган. Угуучулар өзү 30 миллиондон ашкан. Угуучулар пайдалангандар. Бул катталгандар. Бул адам катталып угуу берет да мынтипчи. Катталып инде эле катыша катталып угуу берет мынтипчи. Бул катталып атайын паспорт алып, документ алгандар ошо 100 миңден ашкан. 156 миңге жетиптир, ушундай биздики 152 жетиптир. Ушундай сыйлык келди. Эми бул деген бирөө жазып коюп, эмне бересилерге деп. Бул деген ошол адамдар рахмат айтып аткан болсо, демек Кудайдын ыраазылыгы бар экенин кайсы бир деңгээлде кабар келет. Экинчиден бул деген урматтуу бир тууганым, СНГ аймагы боюнча, биз СНГны билебиз да, балким дүйнө жүзү боюнчадыр, ислам дин тармагы боюнча биз эле алып атабыз, Насат Медиа алып атат. СНГде башка жок андай. Балким дүйнөдө деле жоктур. Араб дүйнөсүндө ушундайлар бар жок. Боло элек. Көрдүңөрбү? Elhamdülillah. Ошондой жанагыдай күмүш баскыч келди. Аны көрдүңөр интернеттен, Насат Медиадан. Ошондой муфтияттыгы жок. Россиянын муфтияттыгы деп атам да. Биздики дагы жаныкдыгы жок. Эч ким жок. Демек кызмат кылса болот деген сөз да. Эмне үчүн ушундай кылганга башкалар аракет кылса болбойт? Кээде ойлонуп кетем өзүмчөчү. Адамдары бар, 50 адам, 40 адам иштейт, башка иштейт. Университеттер канча бар бизде, мисалы үчүн чынбы? Канчалык факультеттер бар, канчалык медреселер бар. Канчалык мүмкүнчүлүктөр бар, мисалы үчүн. Канчалык казияттар бар. Казияттар жок дегенде 10 киши иштейт, мисалы үчүн. Бир адам кылган неге башкалар кылбашы мүмкүн, мисалы үчүн. Бул мактаныч эмес, бирок кыяматта биз жооп беребиз ар бир нерсеге. Кыргызстандагыдай абал болуп турат, дааватка жарык мүмкүнчүлүк берилген, сөз эркиндиги берилген, ушул учурда пайдаланып калбаган адам кыяматта бардыгы жооп берет. Эртең тарайт, мунун баары кетет. Мунун баары жок болот. Ошондо сурак келет да, сен дин окудуң, дин билдиң, даават кылдың, кантип даават кылдың, кантип жеткиздиң деген. Ар ким колунан келишинче кылыш керек. Анан күн өткөн ыраазы болуп нары бери басып жүрө берген менен болбойт. Бир адамдын кылган иши анчамчы жардамчылары менен ушундайга жетет. Кудайым күч кубат берсин. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Жаратканым бизге дүниябыз жакшы кыл, акыретибиз жакшы кыл, бизге бейишиңе насип эт, бир рахматка архамар рахим.